Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain amma ba'd. Hakikatta bizdin uluu dinimiz İslam dini adam balasının dinin jana janын, ömürün, akılın, абийирин, ар намысын жана мал мүлкүн коргоп келген жана коргой да берет. Бул 5 нерсе адамдын жашоосундагы бул дүйнөдөгү эң негизги зарыл болгон нерселер. Ушул нерсени İslam dini Kur'an arkылуу, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөт аркылуу коргоп жана ошону коргоого баардык себептерди жана каражаттарды колдонуп келген. Ошондуктан ушул 5 нерсени сактоодо ар бир мусулмандын чоң үлүшү болуш керек. Анткени бул ар бир жаранга жана коомго жана мамлекетке тиешелүү. Эгерде ушул 5 зарыл нерсеге кандайдыр бир зыян келе турган болсо, залалга тие турган болсо, анда биздин жашообузда чоң кемчилик пайда болот. Айрыкча динибизге жана тынчтыгыбызга келе турган маселеде. Албетте, ар бир эле адам өзүнүн жашоосунда жашоом сакталса экен, мал мүлкүм сакталса экен, өмүрүм сакталса экен, жана ошондой эле өзү жашап аткан жери, өзү төрөлүп өскөн, чоңойгон жери, мекени сакталса экен деп баардыгы тең үмүт кылып жана ошол нерсеге аракетин жумшайт. Демек, ар бир мусулмандын каалаган нерсеси ушул. Эми кимде ким чын эле өзүнүн динин сактайм деген болсо, өз жанын сактайм деген болсо, анда Аллах субхана тааланын айткан сөздөрүнө, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын буйруктарына баш ийип, моюн сунуп, ошол нерселерди аткарыш керек. Ушул жогоруда айтылган 5 нерсени сактоодо көптөгөн жолдор бар, көптөгөн эрежелер бар. Мына ошол эрежелердин эң негизгиси кайсы жерде болбосун, кайсы мамлекетте болбосун, ошол жердеги жашаган мусулмандар өздөрүнүн бийлик башчыларына баш ийип, аларга жакшы иштерде жардам берип, жаман иштерде, туура эмес иштерде аларга насаат кылып жашоосун өткөрүш керек. Мына кимде ким ушул 5 зарыл нерсеге салым кошо дей турган болсо, анда сөзсүз түрдө ушул шартты аткарыш керек. Албетте адам баласы өзүнүн динине бекем берип, Аллах субхана тааланын буйруктарын, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүн кармангандан кийин, андан кийин ушул мусулман башчысына баш ийип, бул дүйнөдөн өтүш керек. Анткени эч качан адам өзү жалгыз жашабайт. Адам баласы өзүнүн үй бүлөсү менен, жамааты менен, коому менен жашайт. Ошол коомду, ошол жамаатты башкара турган сөзсүз түрдө башчы болуш керек. Эгерде баш жок болсо, анда башаламандык башталат. Алдым жуттум, күчтүүлөр алсыздарды коркуткан, алсыздардын жемин жеген заман башталат. Ошондуктан шариятта бул нерсе негизги маселелерден болуп, Аллах субхана таала мына ушул нерсеге буйруп кеткен. Аллах таала Кур'ан сүрөсүндө айтат: "Я айюхаллазина аману атиуллаха ва атиур расула ва улил амри минкум". О ыйман келтиргендер, Аллах субхана таала баш ийгиле жана пайгамбарына баш ийгиле, жана өзүңөрдөн болгон башчыларга баш ийгиле. Өзүбүздөн болгон башчылар биздин азыркы тил менен айтканда президент, ажо, мына ушулар келет. Өзүңөрдөн болгон башчыларга дегенин мааниси өзүңөрдөн чыккан мусулман башчыңарга баш ийгиле деп Аллах субхана таала буйруп атат. Демек, Аллах субхана таала буйруган нерсе бул парыз. Аллах таала буйруган нерседе жакшылык бар. Ошол буйругун аткарып биз Аллах таалага жакындап сооп иш табабыз. Бизге ошол нерседе сооп жазылат. Мунун баары тең өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн. Эгерде бул нерсени аткарбасак, анда башыбызга чоң бале келет. Мына буга чейин урматтуу күтүгандар, өзүбүздүн кыргыз жергебизде, Кыргызстан өлкөбүздө канча деген ушул баш ийбегендин кесепетинен чыккан кандай жамандыктарды көрдүк. Мына жакында эле коңшу өлкөбүз Казакстан өлкөсүндө дагы ушундай чоң башаламандык болуп кетти. Мына ушунун баары тең ушул маселеде кемчилик болгондуктан чыгып отурат. Адамдардын диндеги маалыматы аздыгынан, наадандардын көптүгүнөн ушул маселелер чыгып отурат. Эгерде мусулман баласы өзүнүн динин үйрөнүп, Куранды үйрөнүп, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүн үйрөнүп изденген болсо, бунун ушундай кыйынчылыктары кабылбайт эле. Мамлекет башында турган адамдар менен мамиле кылганды үйрөнөт эле. Аларга кайсы убакта баш ийип, кайсы убакта насаат айтаарын билишет эле. Жана баш ийүү деген эмне экенин билип, динин дагы, өз жандарындагы, мамлекетинде сакташат эле.
бирок тилекке каршы көптөгөн учурларда ар кандай таасирлердин, ар кандай адашуучу чакырыктардын натыйжасында көптөгөн адамдар алданып кетип атышат. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, биз бири-бирибизди дин эрежелерин, дин таалимин үйрөтүп, ушундай маселелерди эскертип турушубуз керек. Анткени эгерде ушул мусулман башчыга баш ийүүдө кандайдыр бир кемчилик кете турган болсо, мунун кесепети баардык адамга тиет. Муну жеке эле бир адам азабын тартпайт, көп адамдар азабын тартат. Ошондуктан бул маселе биздин динибиздеги зарыл нерсе болгон. Эгерде мусулман башчы кетип башаламандык баштаган болсо, жана биз айтып аткан 5 зарыл нерсеге, динибизге, мал мүлкүбүзгө, абийирибизге, байлыгыбызга, акылыбызга зыян сөзсүз түрдө тиет. Муну адам баласы айтпай деле өзүнүн тегерегин карап, азыркы заманда чыккан интернет булактарын карап деле түшүнсө болот. Кандай жаман окуялар болду, кандай жаман нерселер катталып кетти. Ушунун баары кимге кереги бар эле, урматтуу мусулман бир туугандар. Бул маселени эмнеге айтып жатабыз? Анткени мына жакын деле коңшу өлкөбүздө ушундай кырдаал катталды, чоң башаламандык башталды, элдин каны төгүлдү, мал мүлктөрү тонолду, тынычтык кетти, мусулмандар алсырады, башка күчтөрдүн таасири астында калды. Керек болсо ал жердеги кыйналган мусулмандар эмес, ал жерде кыйналган элдер эмес, тегерегинде жашаган коңшу өлкөлөр да кыйналды. Чегералар жабылды, элдерге кенен келип аткан товарлар, азык-түлүк тыйылды. Элдер чегерадан кенен өтүп аткан учурлары кысымга кабыл алып, текшерүү, тактоо маселелери көбөйдү. Мына ушунун баары тең ушундай башаламандыктан чыгып отурат. Эми биз билген же билбеген канча деген жамандыктар катталды. Жаңылыкка чыкпай калган канча деген жамандыктар бар. Эң жаман күнөөлөрдүн бири болгон адамдын каны төгүлүп атат. Бейгүнөө адамдар өтүп кетип атат. Мунун баары, ушул баардык жамандыктардын жоопкерчилигин ким мойнуна алат? Аллах субхана сактасын. Албетте, ошого ким себепкер болгон болсо, ошону ким баштаган болсо, ошого ким түрткү берген болсо, жана ким ошол нерсеге азыр кылган болсо, баары тең Аллах субхана тааланын да жооп берет. Эгерде бул маселени жакшы түшүнбөсөк, анда биз кол астыбызда турган, күнүгө көрүп жыргап аткан тынчтыгыбыздан айрылабыз. Анткени тынчтыктын сакталып турушунун чоң себептеринин бири бул ушул мусулман башчыга баш ийүү. Албетте, динди кармануу бул эң негизги себеп. Жалпы жонунан динди кармануу, Аллах субхана таалага баш ийип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга баш ийип, анын сүннөтүн ээрчип, дин менен жашоо, диндин ичиндеги айрыкча таухид илимин кармануу, таухид менен Алла таалага сыйынуу, жалгыз Алла тааланын өзүнө гана сыйынуу, жалгыз өзүнөн гана жардам суроо, бул ушу тынчтыктын сакталышынын эң негизги нерсеси. Андан кийин, динден кийин, ошо динди сактап жашоого дагы, таухидди эркин кармоого дагы чоң себеп болгон мусулман башчысына баш ийип, жамааттан бөлүнбөй, эл менен, мусулмандар менен жашоо, бул дагы чоң себептердин бири. Ошондуктан Аллах субхана таала көптөгөн аяттарда ушу тынчтыктын баркын айтып кеткен. Аллах таала айтат: "Аллазина аману ва лам ялбису иманахум бизулмин улаика лахум амну ва хум мухтадун." Иман келтиришип, жана ошо имандарын ширкке аралаштырбаган адамдар үчүн, алар үчүн тынчтык бар, жана алар туура жолдо дейт. Мына байкасаңыздар, адам баласы тынчтыкка жетем дей турган болсо, сөзсүз түрдө иман келтириш керек. Алла таалага түз, туура иман келтириш керек. Жана ошол иманын ширк амалдарына, ширк иштерине аралаштырбаш керек. Ошондо адам эки дүйнөдөгү тынчтыкка жетип, жана туура жолдо болот. Бул Аллах субхана таала берген убада. Аллах субхана убадасына эч качан кайтпайт. Ким жакшылыкка жетем деген соң ошону аткарыш керек. Элдерди туура тарбиялап таухидке чакырыш керек. Жалпы жөнүнөн динге чакырыш керек. Эгерде адамдар динин жакшы үйрөнүшкөндө, жакшы таалим алышканда, жанагындай башаламандыкка, көтөрүлүшкө, мусулман башчыга каршы чыгууга барбайт эле. Өздөрүн оңдоп, туура динди карманышат эле. Бирок тилекке каршы бул нерсе жок болгондуктан элдер тез гана адашып, ушундай чагымчылдык жолго барып кетип атышат. Ошондуктан урматтуу мусулман туугандар, динибизди жакшы түшүнөлү, динибизди окуйлу, жана ушу динибизде келген Алла таала буйруган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буйруган
буйрукка баш ээри. Ал буйрук мусулман башчыга баш ийүү. Албетте буга чейин деле көптөгөн сабактарда айтып кеттик, мусулман башчыга баш ийүү бул жакшы иштерде, күнөө эмес иштерде болот. Эгерде күнөө иштерге буйруу турган болсо, анда андай иштерде биз баш ийбейбиз, бирок ошол күнөөсү себептүү ага каршы чыгып, ага курал көтөргөнгө болбойт. Жакшылык иштерде баш ээ беребиз, күнөө иштер болсо, ким аны оңдой ала турган болсо, маңдайына барып, аркасынан эмес, маңдайына барып насаат айтып, туура жолго салыш керек. Аркасынан ушак айткан болбойт. Мейли ал соц тармак аркылуу болобу, же мечиттерде минбар аркылуу болобу, же видео кайрылуу аркылуу болобу, же газет, журнал аркылуу болобу, такыр болбойт. Ким оңдогусу келсе ошол адамдын, жоопкерчиликтүү адамдын президент болобу, же болбосо башка эл башкарган адам болобу, ошолордун алдына барып, насаатты ошол жерде айтыш керек. Алардын аркасында сүйлөгөн болбойт. Анткени алардын аркасынан сүйлөө, аларды ушактоо, алардын кемчилигин, айыптарын ачуу, алардын кемчиликтери, айыптары анык болсо дагы, ошол элге жайуу, жаман көрсөтүү, мына биз жана айтып аткан тынчтыкка доо кетирет. Элдер менен мусулман башчыларынын ортосундагы карама каршылыкты күчөтөт. Ажырымды ачыкка чыгарат. Жана ошонун аркасында чоң башаламандык башталып, кан төгүлүп, мамлекеттин туруктуулугу жоголот. Мамлекеттин туруктуулугу жоголсо, алсырай турган болсо, жана башында айтып кеткен канча деген жаман зыян нерсенин баары келет. Ошондуктан урматтуу мусулман биртугандар, кол астыбыздагы жакшылыкты сактап калалы. Бирөөлөрдүн сөзүнө алданып, бирөөлөрдүн акчасына алданып, бирөөлөрдүн сыйкыр убадаларына алданып, динибизге, элибизге, жерибизге зыян келтирип албайлы. Коңшу өлкөдө болгон окуялар биз үчүн сабак. Жана жалпы баардык мусулмандар үчүн сабак. Ушул нерседен сабакты үйрөнөлү. Анткени көптөгөн надандар чыгып атат. Мына балким ушул темада маалыматы бар адамдар билишер. Ошондой кырсык катталганда кээ бирөөсү мактанышып, мына биз силерге чейин ушундай нерсени кылып койгонбуз. Эми казак боорлор, эми ойгондуңарбы, эми акылыңар келдиңерби деп ушундай баягы ыплас сөздөрдү сүйлөп, күйүп аткан отту огош бетер күчөткөн адамдар чыкты. Өздөрүн баатыр сезишип, кыргыз эли ушундай ызычууларды баштарынан өткөрүп, ошонун аркасынан бизге эмне деген жакшылык келди. Канча деген зыяндар тарттык. Бирок ошону кээ бирөөсү баатырлык катары көрсөтүп мактанып атышат. Бер жакта туруп ашып, элдерди козулуп, жамандап, туура каласына чыккыла, же бизден дагы кээ бир адамдарды жөнөтүп коелубу, жардам берип коелубу деген ар кандай сөздөрдү, шылдың сөздөрдү айтып, табалары канып турушат. Мунун баары тең туура эмес. Көрдүңүздөрбү? Ушул жамандыктын айынан жанагындай оозуна ээ боло албаган бузукулар чыгып атат. Улуттук аралык кастыктар козутулуп, эки улут бири-бирине жаман сөздөрдү айтып атат. Бир эле оозуна ээ боло албаган, өзүн жаман иштерден сактай албаган адам соц тармакка чыгып бир эле сөз сүйлөп койсо, ошонун баары тарап кетип атат. Аны карап көрсөң, арал жөн эле колунан эчтеке келбеген бир байкуш эле бир адам. Бирок тилинен чаң чыгарып, бир нерселер сүйлөп коет, ошонун аркасында элдер эки жаат болуп урушуп, сен кыргыз, сен казак болуп урушуп жатып калып атат. Бул деген жахилияттын, караңгылыктын белгиси. Ошонун аркасынан мусулмандар бири-бирин жаман көрөт. Ошонун аркасынан дагы башка чоң чырлар чыгып кетишти. Алла субханалла сактасын. Мына ушунун баары тең жанагы баленин кесепетинен болуп атат. Тынчтыгыбызга таасир эткен, мусулман башчыга баш ийбеген баленин аркасынан чыгып атат. Ошондуктан урматтуу мусулман биртугандар, өзүбүздү ушундай бекем маалыматтар менен өзүбүздү толуктайлы. Динибизде ушул маселеде кандай өкүмдөр берген, кандай буйруктар, эрежелер берген, аны билели, өзүбүз амал кылалы, биртугандарга, жакындарга айталы ушундай нерселерди. Эч качан жамандыктын күчөп кетишине себеп болбойлу. Ушу бир ооз сөз болсо дагы мындай жаман нерселерди соц тармак аркылуу таратпайлы. Тараткандарды көрсөк, аларга насаат берип, аларды жамандыктан тыялы. Үйдө отуруп алып, дастаркондун үстүндө отуруп алып, досторубуздун арасында, бала чакабыздын, жалпы элдин арасында ушундай ушактуу сөздөрдү сүйлөп, баягы жөнөкөй эле болуп аткан окуядай болуп, андан ал сөздөрдү сүйлөп рахаттанбайлы. Анткени бул бале мусулмандын башына келип аткан бул чоң сыноо. Алла субханалла мындан сактасын. Тынчтыктын баркын ким ошо жоготкон адам гана билет. Мына карап көрүңүздөр урматтуу мусулмандар. Ливияда, Иракта, Сирияда
эмне деген акыбалга келип калышты мусулмандар. Бийликти алмаштырабыз, көтөрүлүш жасайбыз деп, анын аркасында канча деген жамандык менен бүттү. Канча деген адамдар үй жайсыз калды. Диндерине чоң залыка тийди. Чоң шаарлар талкаланып, эч бир жерлер талаага айланып калды. Ушундай жамандыкты ким каалайт өзүнүн жерине, өзүнүн бала чакасына, өзүнүн урпактарына, кийинки келечекке ким каалайт? Эч ким каалабайт. Ошондуктан кеч болуп кала электе ар бир мусулман ойлонуш керек. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол мусулман башчыларга баш ийүүгө, жакшылык иштерде үндөгөн. Алардан кандайдыр бир жамандык күнөө иш чыгып калган болсо, ага сабыр кылууга чакырган. Көтөрүлүшкө эмес, ызычууга эмес, башаламандыкка эмес, сабыр кылууга чакырган. Башаламандыкка себепчи болбогула деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам осуят кылган. Албетте, кээ бир адамдар айтышы ыктымал. Эгерде мусулман башчы келип алып бизди кордой турган болсо, бизге зулумдук кыла турган болсо, биздин акыбызды бербесе, эмне кылышыбыз керек? Ошондо деле баш ий беришибиз керек деген суроо келиши ыктымал. Ооба, ошол акыбалда да баш ийишибиз керек. Бул биздин сөзү эмес. Муну пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү айтып кеткен. Булга байланыштуу, бул маселеге байланыштуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өтө көп сөздөрдү айткан. Мына ошолордун кээ биресин эле айтып берели. Сахих Муслим хадис булагында келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан бир сахаба келип сурайт: "О Аллахтын элчиси, айтыңызчы, эгерде биздин башыбызга ушундай башчылар келип, амирлер келип, өзүлөрүнүн акысын талап кылышып, өзүлөрүнүн акысын сурашып, бирок биздигин беришпесе, өзүлөрүнүкүн алат, бирок биздикин бербейт. Эмне кылабыз? Эмнеге буйруйсуз?" деп ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сурайт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деп жооп берди? Исма ва атиу. Моюнсунгула баш ийгиле. Фа иннама алейхима хуммилу ва алейкума хуммилту. Алардын моюндарына жүктөлгөн өздөрүнүн жоопкерчиликтери бар, башчылардын. А силердин моюнуңарга жүктөлгөн өзүнчө жоопкерчилик бар деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жооп берди. Көрдүңүздөрбү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жообун. Ал эч качан эгерде силердин акыңарды бербесе, аны талап кылып аларга курал көтөргүлө, талаш кыла, акыңарды талап кылгыла, аларга кырыңарды көрсөткүлө деп айткан жок. Баш ийгиле, моюнсунгула. Алардын өздөрүнүн жоопкерчилиги бар. Силердин өзүңөр жоопкерчилиңер деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жооп берди. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бир хадисинде айтып атат. Бул Бухари Муслимде келет. Саталкау уна ба'ди асара. Менден кийин асарага жолугасыңар. Асара деген эмне? Асара деп ошо мусулман башчылары бийликке келишип, өзү кызыкчылыктарын ойлошуп, мал мүлктү каалагандай пайдаланышып, каалаганына берип, каалаганына бербей, өздөрүнө көп алууну асара деп айтат. Ва умуран тункирунха. Жана андан башка туура эмес, силерге жакпаган күнөө иштерге көрөсүңөр. Ошо мусулмандардын башчыларынын тарабынан келе турган жаман иштерди көрөсүңөр деп. Сахабалар сурады: "О Аллахтын элчиси, бизге эмне деген буйрук бересиң?" дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Туаддунал хаккаллази алейкум ва тасалуна Аллаха аллази лакум." Силер өзүңөрдүн мойнуңарга жүктөлгөн акыны аткарып жүрө бересиңер, а өзүңөрдүкүн болсо Алла Тааладан сурайсыңар. Мындайча айтканда, силердин мойнуңарга жүктөлгөн акы эмне? Бул аларга баш ийип моюнсуну, ошону аткарасыңар, а өзүңөрдүкүн Аллах субхана тааладан сурайсыңар деди. Жана ошондой эле башка Бухари, Муслимде башка риваяттарында ушундай асарага жолугасыңар, өздөрүнүн баягы кызыкчылык үчүн мал мүлктү тартып алууну көрөсүңөр деп туруп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сабыр кылгыла деди. Аларга каршы чыккыла деген жок. Сабыр кылгыла, бул качанга чейин деди. Хатта талкауна алал хауд. Менин көлүмө, пайгамбар көлү бул кыямат күнү боло турган көл. Ошого барганга чейин сабыр кыла деди. Демек, бул сабыр кылуу кыямат күнгө чейин болот. Кайсы заманда кандай мусулман болосун, өзүнүн мусулман башчысы тарабынан кысым көргөн болсо, зулумдук көргөн болсо, ошого сабыр кылып, бул дүйнөдөн өтөт. Бул баардык мусулманга баардык заманда тиешелүү. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын калтырып кеткен өкүмү. Эгерде ким мусулманмын деген болсо, мына ушул нерселерге баш ийип жашаш керек. Анткени биз айтпайбыз эч качан таптаза башчы болот, баягы баардык иште адилеттүү болгон башчы болот деп. Албетте, алар деле адам. Алардын да кемчилиги бар, алардын да катачылыгы бар. Бирок кемчилик, катачылык мындай башаламандык менен өзгөрүлбөйт.
кемчилик, катачылык адамдардын өздөрү динге келиши менен өзгөрөт. Жакшы сөз менен, жакшы мамиле менен, насаат менен өзгөрөт. Мурунку Умавия мамлекетинин учурунда Хаджаж ибн Юсуф деген чоң бир залым падыша болгон же болбосо падышанын жардамчысы. Ошонун зулумдугун көргөн адамдар Хасан аль-Басри деген чоң табийинге даттанып келишет. Ушундай бизге зулум кылды дегенде, ал киши эмне деп айткан? Бул Хаджаж деген Алла Тааланын силерге жиберген жазасы деген. Бул жазаны кылыч менен тоскон болбойт. Муну Аллах субхана тааладан кечирим суроо менен кетириш керек. Ошо менен өзгөртүш керек деген. Мына көрдүңүздөрбү, мусулмандардын алымдары ошондой насаат берет. Адашкан дүйнөкөр адамдар эмнеге насаат берет? Алар каршы чыккыла, айыптарын ачкыла, төңкөрүш жасагыла, чыккыла, укуңар талап кылгыла деп ошондой насаат берет. Мурунку табиин, ахли суннанын алымдары мындай насаат беришкен эмес. Эгерде ким динди карманам деген болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө ээрчийм деген болсо, анда динин таза кармап, жогоруда айтылган хадистерге да баш ийиш керек. Жана дагы ишарат кылып кеттик. Мусулман башчысы ката кетирип, туура эмес иш жашаган болсо, шариятка каршы, албетте биз ал иштерде баш ийбейбиз. Бирок ошол иштин себеби менен ага каршы чыкпайбыз. Башка жакшы иштерде баш ийип жашай беребиз. Кемчилигин, катачылыгын алдына барып назаат айтып оңдогонго аракет кылабыз. Мына бул жөнүндө дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадис айткан. Хадис Муслимде келет, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып. Эгерде кайсы бир адамга бир башчы дайындалып башчы келген болсо, анан ошол башчынын күнөө иш кылып атканын көрсө дейт. Фараах яти шай'ан мин маъсиятилла фалyakrah ма яти мин маъсиятилла ва ла янзан ядан мин таати дейт. Эгерде ошол башчы кандайдыр бир күнөө иш кыла турган болсо, ошол күнөө ишин жаман көрсүн дейт. Фалyakrah ма яти мин маъсиятилла. Ошо кылып аткан күнөө ишин жаман көрсүн. Ва ла янзан ядан мин таати. Жана ал башчыга баш ийүүдөн колун тартпасын, баш ийбей койбосун деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Мына көрдүңүздөрбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам таалим ушундай. Эгерде башчы адам күнөө кыла турган болсо, биз анын кылып аткан күнөөсүн жаман көрөбүз, аны колдобойбуз. Бирок ошол эле учурда ага баш ийебиз. Андан бөлүнүп, баш ийүүдөн башыбызды тартпайбыз. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка дагы Бухари, Муслим деген хадисте айтып Man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi fa innahu man faraqa al-jama'ata shibran famata illa mata mitatan jahiliya. Ким өзүнүн башчысынан бир жакпаган жаман ишти көрө турган болсо, falyasbir alayhi. Ошого чыдасын, сабыр кылсын деп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага каршы чыгып көтөрүш жасасын деген жок. Fa innahu man faraqa al-jama'a. Чындыгында ким жамааттан бир карыш бөлүнө турган болсо, бир карыш алыстай турган болсо, мусулман башчыга баш ийбей. Фамата. Анан өлө турган болсо, илля мата митатан жахила. Эгер ошондой акыбалда өлө турган болсо, ошол адам жахилият өлүмү менен өлүптүр. Жахилият өлүмү бул эмне? Дин исламга чейинки заманды жахилият заман дейт. Ошондогу өлүмгө барабар деп атат. Бул өтө чоң эскертүү. Өтө коркунучтуу. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, бул маселени жеңил маселе карабайлы. Жеңил маселе экен деп көңүл бурбай койбойлу. Баягы жаңылыктарда чыгып аткан, соц тармактарда чыгып аткан нерселерди рахаттануу менен ызы чууну, кан төгүүнү, талаш тартышты, элдердин мүлкүн тоноону баягы рахаттанып көрүп, анан убакыт өткөрүү катары тиктеп отурбайлы андай нерселерди. Бул жакшы нерсе эмес, бул таба кандырып сүйүнө турган нерсе эмес. Бул ыйлай турган, өкүнө турган нерсе. Ошол мамлекеттеги, Казакстан мамлекеттеги биздин бул туугандарга дуа кылалы. Жана жалпы мусулмандарга дуа кылалы. Ушундай балелер кайра кайталанбасын. Бизге мындай бале келбесин деп. Жана өзүбүздүн мамлекетибизге, мамлекет башчыбызга, анын жардамчыларына, жана жалпы элге, мусулмандарга дуа кылалы. Мамлекетибизде дайыма тынччылык болсун, кан төгүү, бузукулук болбосун, уруш талаш болбосун деп Аллах субхана тааладан намазда турсак дагы, бассак турсак дагы Алла таала жалдырап тилеп туралы. Ар бир мусулмандын бул милдети. Анткени тынчтыгыбыз, динибиз ар бирибизге керек. Эгер динибизди, тынчтыгыбызды жогото турган болсок, анда биз чоң балеге кабыл алабыз. Анткени тынчтык жоголо турган болсо, адам баласынын сөзсүз түрдө, кайсы коом болбосун, сөзсүз түрдө ошонун аркасында ачкалык келет. Тынчтык жоголсо, согуш башталган турда ачкалык келет. Ачкалыктын натыйжасын эми айтпасак да белгилүү.
ал адамдар кандай акыбалга түшкөн. Ошол себептен мына Курайш сүрөсүн окуйбуз баарыбыз эле. Ошондо Аллах субхана таала өзүнүн жакшылыгын ошол Курайш уруусуна айткан да, билдирген да. Аларга Аллах субхана таала кышында, жайында эркин сапар кылып, эркин соода кылганга мүмкүнчүлүк берген Йеменге, Шам мамлекетине. Мына ошол себептен Алла таала айтты да: "Фали абду рабба хадал бейт аллази ат'амахум мин жу ва аманахум мин хауф." Фали абду рабба хадал бейт. Мына ушул Кабанын, ушул үйдүн ээси болгон Алла таалага сыйынышсын. Аллази аманахум мин хауф. Аларды коркунучтан, коркуудан сактаган жана аларды ачкалыктан сактаган Алла таалага сыйынсын деп атат. Демек Аллах субхана тааланын бизге берген бул жакшылыгы, тынчтыкты берип, токчулукту, молчулукту берген Алла тааланын бизге берген чоң неаматы. Эгерде ушул неаматты биз Алла таалага сыйынып, түз сыйынып, ширктен алыс болуп, кафырлыктан алыс болуп сактап кала турган болсок, бул чоң неамат. Эгерде сактабай, динден алыстап, диндеги буйруктарга каршы чыгып, күнөө иштерге малынып, бул неаматты жогото турган болсок, анда биз тынчтыгыбызды жоготобуз. Ошонун аркасында бизге ачкачылык келет. Бул өтө чоң бале. Ошондуктан ушул маселени урматтуу мусулман бетамда жакшы түшүнөлү. Көптөгөн адамдар ойлойт да, ушу биздин башыбызга кыйынчылык келип калган болсо, бир кымбатчылык пайда боло турган болсо, муну ушул баягы саясатчылар кылып атат, чоңдор кылып атат, бийлик башындагы кылып атат деп, ошолор деле күнөөлөй беришет. Бирок ар бир адам өзүн карабайт. Ошо менин себебим менен болуп калган жокпу? Мага окшогон адамдардын себебинен, могу күнөө кылып аткан коомчулуктун себебинен болуп калган жокпу деп ойлонушпайт. Баарын эле ошо жоопкерчиликтүү адамдарга артып коюшат. Бул такыр туура эмес. Негизинен ушундай балелердин келишине, мусулмандардын башчысына, залым падышалардын башчы болушуна адамдар көп учурда өздөрү күнөөлүү. Алла таала Куранда айтып атат: "Ва казалика нуалли ба'да залимин ба'дан бима кану яксибун." Жана ошондой эле залымдар бири-бирине үстөмдүк кылуучу бири-бирине башчы кылып коебуз, бири-бирине үстөмдүк кылып коебуз деп атат залымдарды. Эмне себептен? Бима кан яксибун. Өздөрүнүн ошо кесип кылган иштеринин себеби аркылуу, ошолордун күнөөсү аркылуу Аллах субхана таала залымдарды бири-бирине үстөмдүк кылып коет деп атат. Демек, кайсы жерге бир залым падыша келе турган болсо, ошо адамдардын күнөөсү. Аны жоюш үчүн жана Хасан Басри осуят кылганда адамдар Алла таалага кайтып, тоо кылышып, динди карманышса, Аллах субхана таала өздөрүнө ылайыктуу башчы алып келип коет. Анткени ошол адам өзүнүн эле арыбыздан чыгып атат, ал башка жерден келген жок. Демек, оңдоо адамдардын колунда. Ошол себептен ар бир адам амал кылып, шүгүр кылып, Аллах субхана таалага баш ийип жашаш керек. Алла таала айтканда: "Ва ман яшкур фа иннама яшкуру нафси, ва ман кафара фа инналлаху ганиyyun хамид." Ким шүгүр келтире турган болсо, демек ал өзү үчүн шүгүр келтирип атат, өзүнө эле гана пайда. Ва ман кафара фа инналлаху ганиyyun хамид. Эгерде ким кафыр болсо, акыйкатта Аллах субхана таала гани, бай, күчтүү жана мактоого татыктуу, эч нерсеге муктаж эмес деп атат Аллах субхана. Демек, адамдардын ибадат кылуусу, динди кармануусу өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн. Эгерде жакшылыкка жетебиз деген болсо, анда динди карманыш керек. Канчалык биз Аллах субхана таалага жакындап, канчалык ибадаты көп боло турган болсо, ошончо Аллах субхана таала көбөйтүп берет. Алла таала айтканда: "Ла ин шакартум ла азиданнакум ва ла ин кафартум инна азаби лашадид." Эгерде силер шүгүр кыла турган болсоңор, ла азиданнакум, ошончо силерге көбөйтүп берем. Ва ла ин кафартум, эгерде кафыр боло турган болсо, инна азаби лашадид, анда менин азабым өтө катуу деп Аллах субхана таала айтып. Мына Аллах субхана тааланын бизге берген таалими, буйруктары. Бардыгы тең ошо адам баласын өзүнүн динине барып такалат. Жакшы, туруктуу мамлекетти каалай турган болсо, туруктуу, адилеттүү падышаны каалай турган болсо, анда ар бир адам такыбачылык менен Аллах субхана таала сыйынып, Алла тааланын динин карманыш керек. Айрыкча таухид маселесин. Ширктен алыс болуп, Алла таала түз сыйыныш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн карманып, бидаттан алыс болуш керек. Мына ошондо адам баласы өзү ойлогон максатка жетип, мамлекетке тынчтык орноп, жакшы башчылар да келет. Анан өздөрү да динде жок. Анан мамлекет башчысынын кандайдыр бир кемчилиги сыяктуу аларга каршы чыккан болсо, күнөөлөрүнүн үстүнө күнөө кошуп атат карапайым адамдар. Ошонун аркасында өздөрүнө балээлерди, жамандыктарды тартып келип атышат.
Ал эч кимге жакшылык алып келбейт, андай эле фитна балелер болгону зыянды гана алып келет. Ошондуктан жакшылыкты билгибиз келсе, Аллах субхана тааланын динине кайталы. Алла Тааладан көп кечирим сурайлы. Бардык буйругун аткарып, бардык күнөө иштерден тыйылалы. Нух алейхиссалам өзүнүн коомуна даават кылып, таалим берип, мына ошолорду кечирим суроого үндөгөн. Аларды албетте өзүнүн коому кафырчылыкта жүргөн, ошо кафырчылыкты таштап, Алла Таалага кечирим сурап, динге кайткыла деп үндөгөн. Куранда келгендей, Нух сүрөсүндө. Истагфиру раббак иннаху кана гаффара. Роббиңерден кечирим сураг, ал бардык күнөөнү кечирет. Өтө кечиримдүү зат. Жөн эле кечирип койбосоң кандай жакшылыкты берет? Юрсилес сама алейкум мидрара. Силерге асмандан мол болгон жаанды жаадырып берет. Жамгырды жиберет Алла Таала. Юмдидкум би амвали ва банина ва яж'ал лакум жаннат ва яж'ал лакум анхара. Жана силерге мал мүлкүңөрдү, бала чакаңарды көбөйтүп, ошо менен силерди кубаттайт. Жана силер үчүн дарыяларды, бактарды, бакчаларды берет. Мына ачык эле Аллах субхана тааланын сөзү Куранда. Ким жакшылыкка жетем деген болсо, Алла Тааладан кечирим сурап, динине кайтыш керек. Ошонун аркасында адамдын рызкысы, мал мүлкү кеңейет, бала чакасы көбөйөт. Жана Алла Таала вада алган жанагындай дарыяларга, бакчаларга, бактарга жетет. Бул жашоодо дагы. Жана иншалла тиги жашоодо дагы. Бул жакшылыкты ким гана каалабайт? Бардык адам каалайт. Ошондуктан урматтуу мусулман бирдигандар, тынчтыкты каалайбыз деген болсок, анда динибизге кайтышыбыз керек. Мына акыркы Аллах субхана тааланын аяты болсун, ушу менен сабагыбызды аяктайбыз. Алла Таала Куранда бир шаарды, Мекке шаарын мисал кылып айтып атат. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. Аллах субхана таала бир шаарды, бир аймакты мисал кылып айтат. Ал шаар кандай акыбалда эле? Канат амина. Тынч жашаган шаар эле, мутмаинна. Рахаттанып, эч бир коркунуч да жок жашаган шаар эле. Я'тиха ризқуха рагадан. Ошол шаарга, ошол аймакка адамдарына, ошол шаардын аймактын адамдарына рызыклары рогадан жеңил, ар тараптан жеңил келчү эле дейт. Мин кулли макан, ар жактан жеңил желпи келчү эле дейт. Жыргап жашашты эле. Анан эмне болду натыйжасында? Алар ошол жакшылыкты билишпей, факафара би ан'умилlah. Аллах субхана тааланын жакшылыктарын, неаматтарын четке кагышып, неаматтарына кафир болушту. Анан Аллах таала эмне деген жаза берди? Фазақахуллаху либасал жу'i вал хауфи бима кану яснаун. Жана аларга Аллах субхана жаза катары ошондой жакшылыгын четке каккан убакытта Алла таала аларга ачкалыктын, коркунучтун кийимин кийгизип койду деп атат. Мындайча айтканда аларга ачкалыкты жиберди, коркунучту жиберди. Бима кану яснаун. Эмне себептен? Бима кану яснаун. Өзлөрүнүн кылган иштери себеп. Өзлөрүнүн күнөөсү себептен Аллах субхана таала ошондой бале берди. Мына тафсир кылган алымдар айтышат экен, ошо Меккени мисал кылганда. Аларга ушундай жакшылык берген, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенде ошо жакшылыкты билбей кафир болушту эле. Аллах субхана таала аларга ушундай жазаны берген. Бул ар бир мусулманга, ар бир мамлекетке, ар бир үммөткө бул мисал, үлгү. Ким Аллах субхана тааланын жакшылыгын билбеген болсо, жана баш ийбеген болсо, анда Аллах таала аларга коркунучту, ачкачылыкты жиберет. Баары тең эмненин натыйжасында? Өздөрүнүн кылган күнөөлөрүнүн натыйжасында. Ошондуктан урматтуу мусулман бирдигандар, дин жакшылыгын, тынчтык жакшылыгын колдон чыгарбайлы. Бир эле 1 сааттык убакыт болобу, жарым сааттык убакыт болобу, ошол эле убакытта адам башына кыйынчылык келип, тынчтык кете турган болсо, чоң азапка дуушар болуп калат. Үйүбүздөн кенен чыга албай калабыз. Намазыбызга кенен барып, мечиттерде кенен ибадат кыла албай калабыз. Көчөдө кенен сатып жеп аткан наныбызды ала албай калабыз. Мына мындай көрүнүштөрдү сиздер ачыктан ачык эле көрүп атасыздар. Мындай жамандыктын, мындай кыйынчылыктын кимге кереги бар? Эч кимге кереги жок. Ошондуктан Аллах субхана тааланын дайыма аманчылык тилейли, жакшылык тилейли, соноону тилебейли. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай Бухари Муслимде, эч качан душманга жолугууну тилебегиле. Балким афияны, жакшылыкты, аманчылыкты тилегиле. Эгерде душмандарга жолуга турган болсо, анда бекем тургула деген. Ошондуктан адам баласы жаманчылыкты тилебеш керек, кыйынчылыкты тилебеш керек, жана ошого алып бара турган себептерди кылбаш керек.
Дайыман Алла Тааладан тынчтык сураш керек, рахат сураш керек, кутту, берекени сураш керек. Эч качан жаман ниет кылбаш керек. Анткени жаманчылык келе турган болсо адам баласы туруштук бере албай, кыйналып, дининен дагы жашоосунан да айрылып калышы ыктымал. Бул өтө коркунучтуу. Аллах субхана таала баарыбызды ислам дининде кылып, ислам дининен ажыратпай, сүннөттүн үстүндө бекем кылсын. Өзүбүздүн мамлекетибизге, коңшу мамлекеттерге, Казакстан мамлекетине жана жалпы мусулман мамлекет Аллах субхана таала тынчтык берсин. Бийлик башчыларына ыйман, ынсап, адилеттүүлүк берсин. Карапайым элдерге динди таанууну Аллах субхана таалага шүкүр келтүүнү насып кылсын. Анткени мунун аркасында баардык адамдарга жакшылык бар. Алла таала эч качан динибизден айрылтпасын.